Assalamu alaikum. YouTube suyucuları. Bugün 2020 yıldan 15 apreli. Men uşul azırkı koomda bolup жаткан, azırkı Kırgızstanda bolup жаткан oluttu jana ança деле bir oluttu emes okuyalar menen sizlerdi tanıştıra keteyин anda. Бүгүнкү men байкаган мына достор кечээ бүгүн көрүп жатасыздар. Биздин депутаттарыбыз абдан өкмөт мүчөлөрүн каттуу кекирдектен алышып, жакшы иштеп жаткандай түр көрсөтүп жатышат. Албетте жакшы иштеп жатат. Аларга респект, рахматыбызды айтабыз. Ошол эле Каныбек Иманалиев жакшы сүйлөдү, жана башка депутаттарыбыз жакшы сүйлөп жатат. Албетте баягындай көпчүлүк адамдар жаман десе, биз дагы жаман деп, чын айтканда ал нерсе деле туура эмес. Депутаттар деле жакшы иштеп жатышат. Албетте колунан келген аракеттерин ушул кезде, ушундай кыйынчылык кезде депутаттар эле эмес, ар бир адамдын жүрөгүндө патриоттуулук сезими жанса керек деп ойлойм. Албетте биздин депутаттарыбыз дагы жакшы иштеп жатышат. Өкмөттү аябай мындай каттуу суроолору менен эме кылышты. Өкмөттүн ошол депутаттардын келген чогулушуна келгенде даяр эместиги алардын алешем жоопторунан эле көрүнүп турат достор. Мен дагы бул жерде ушул кандайдыр бир ошол өкмөттөр тарабындагы саясатка ишенип, ал жактан самолет жок, кое бербейт, такыр эле байланыш жок десе дагы бир маалыматтар аздыгынан кандайдыр бир деңгээлде ошолор бир биздин өкмөттүн позициясы тараптай ойдо болчумун да. Баягындай мигранттар эми чын эле аба майданы жабык болсо, анан алып кете албаса эмне эле ызылдашат дегендей таризде. Көрсө андай эмес экен. Ошол эле мына бүгүн дагы социалдык тармактардан жана башка жактардан келип жатат. Эми социалдык тармактарда адамдар алдабайт. Кээ бир эле алдаган жанагындай фейк эме кылган бир эмелер болбосо, мындай адамдар ыйлап ошол жактан эме кылып жатышат да достор. Башка мамлекеттер чын эле алып кетип жатышыптыр. Биздин эле өлкө ошондой болуп, самолетун жөнөтпөй, башкасын эме кылбай, баягы кайсы бир депутат айтты го, ушуну саясатташтырбай эле койбойлу, эми чечип койбойлу деп. Депутаттар чын эле күйүп атышат да. Ошону бүтүрөлү, алып келели депчи. Анан өкмөттүн такыр жообу, мисалы үчүн тиги Кубатбек Бороновдун эмесин жообунда мен бул жөнүндө эме кылбаган, мындай бир маалыматтарым болбогон, анан эми сөзсүз болот дегендей сүйлөп атат. Кантип ушул өкмөт мүчөлөрү болуп туруп, ошончо адамдар эми булар деле бизге окшогон адам, булар деле социалдык сеттерди көрүш керек. Көрбөсө үйүнө барганда балким баласы же болбосо аялы айтаттыр, ай могу адамдарын карасаң мындай болуп атыптыр деп. Бир жүрөгүнөн качан гана сайгычакты айтмайынча буларда эме жоктугу көрүнүп турат да. Баары эле бирине бири футбол кылып эле, анан мындай, анан тиги аба майдан аякта жабык болсо кантебиз, андай мындай. Анда жабык болсо башка мамлекеттер кантип алып чыгып кетип атат. Бир конкретно биз могу күнү Россиянын ушундай транспорт министрлигине же болбосо тышкы иштер министрлигине моунчанчы исходящий менен мындай кат жөнөттүк эле, анан мындай жооп келди, мына жолдоштор деп баягы элди эми бир неграмотный, бир тупой деп ойлошобу булар, же өздөрү тупой болсо башкаларды дагы ошондой көрүшөбү. Баягы каждый смотрит мир из своей плоскости дегендей, баягы өзүнүн эмеси менен карап жатышабы булар. Мен деги түшүнбөйм да, булар ошондой эмеде кылышыптыр. Мындай бул кезге чейин аябай эле кайдыгер мамиле болуптур да. Чыгарып кетсе болмок экен да. 5000 адам болобу, 10.000 адам болобу, бул трагедия эмес. Мамлекеттин күчү жетет, тыйыны бар экен. Ар бир адамдын өздөрүнүн билеттери бар. Ошол кандайдыр бир счетто жатат ошол билетке кеткен акча. Бир бул жерде мамлекет тарабынан деле көп эме жок да. Жанагы Казакстан менен Россиянын ортосунда жаткан водительдердин тагдыры эмне болду, мен чын айтканда акыркы кезде байкабай калдым. Социалдык тармактардан көрүнбөй калышты. Балким кое бергенби же кое берелекпи, ал эми алардын жарасы жеңил эле болчу. Жөн эле ошол мамлекеттер аралык сөз сүйлөшүп туруп эле коридор ачып берип койсо эле алар өздөрү эле жорголоп кирип бармак достор. Кыскасы баягы саясий аренабызда ушул нерселер болуп жатат. Бүгүн болсо дагы 15 адам катталды деп атат зам министр. Анын ичинен дагы тилекке каршы 12си дагы деле докторлор экен. Ушул байкуш доктурларды карабай ошол кезде убагында упущение кылып, албетте жооп берсин ошол министр. Эми ал юридикалык жактан кимиси жооп берет, кимиси эмне кылат, баягы карганын көзүн чукпайт дешип эле булар бир жагынан ызылдап, шоо кылышып,
каматабыз, анан военный прокуратурадан иш козготобуз деп коюшат да, анан эле карасаң эле балжайып эле дагы бир жагынан бир скамейкадан алса башка скамейкага чоң болуп эле отуруп эле келаткандарын көрүп жатабыз. Крайний вариант посол кылып айдап беришет бир жака. Теги бир мындай наказание деген деле жоктой болуп калды да. Бизде наказание ушул кечирим суратмай гана мода болуп келатат. Ушу ким сүйлөсө эле кечирим суратат. Ошондой. Анан тиги кыздар жөнүндө эмне эле алчаңдап, чалчаңдап, мамлекетин сүйбөй, мырк сырк дешип, каяктагы бир эмелерди сүйлөшүп, каяктан пайда болгон булар, каяктан туулуп, каяктан өсүп, эми болгон кыздар, эми ушул поколение, ушул баягы өзүбүздүн эккен мөмөлөрүбүз ушулар, ошолор чыгып ушинтип мырк сырк дешип, ошо балким ошол башынан ошондой саясат кеткендир. Тиги Роза Отунбаева эжекебиз ошондой сөздөрдү сүйлөп, мырк сырк дегенди саясий аренага алып чыгып, андай сөздөрдү сүйлөбөш керек. Ошол милициялар дагы туура эмес кылат, ошолорду баардык адамдарга көрсөтүп, ошентип мырк сырк деп сүйлөп аткандардын өзү факт. Ошол кандайдыр бир деңгээлде кылмыш болуп эсептелет. Мындай коомдук ажиотажды көтөрбөй эле ошол деген сөзүнүн ошол милицияларга асылып, жакасына асылып аткан фактысы үчүн эле алып барып туруп, отура турган жерге отургузуп, ата энеси менен сүйлөшүп, 22-ге чыгабы, 25-ке чыгабы, баары бир алар өз алдынча болсо дагы ата эне тууган уругу бар. Чакырып келип туруп мындай эмелерди жүргүзсө болмок да. Эми бизде баягы интернеттин заманы болуп, эмне болсо эле сразу чыгарып, милициясы болобу, солдаты болобу иши кылып, ошондой заман болуп калды. Эми балким бул бир жагынан жакшыдыр, бир жагынан жамандыр, бирок коомдо кандайдыр бир терс пикирлерди жаратууда дагы ушундай нерсени бир мындай акырын карап койсок, эркек деген эркектей болуп кичине эркекче жүрүш керек, катын деген катындай, кыз деген кыздай, баардыгы болгону жакшы да. Менин оюм ошондой. Бул нерселердин башталышынын баары ошол биздин өзүбүздүн саясат. Мисалы үчүн 90-жылдары баягы демократиянын шарданы келе жаткан маалда бүт почтага барсаң орусча, башкага барсаң орусча. Эми ушу Россияда жүрөбүз, бирок ошол жерде СССРдин кезинде кандайдыр бир басым билинип турчу да. Эми ошол кезде Бишкекте жүргөндөр билет, кыргызча сүйлөгөн уят болуп эсептелет эле. Баардыгы орусча сүйлөшүп, анан 90-жылдардын шарданы келип, мен билем студенттик кездерде ошондой бир демократиялык кыймыл, ушундайлар башталган. Мен 90-жылы 94 бүттүм. 92-жылы мисалы үчүн азыркы Агропром зданиясынын үстүндө бирөөлөр чакырып атат, бир ушундай мамлекеттик деңгээлдеги бир ушундай сөздөр болот деп, баягы жаштар өзүбүзчө шпиондордой болуп бекинип алып, анан барып мен гитарамы көтөрүп алып барган мырдап берем деп. Анан ал жерде ыр жазган акындар эме кылып, анан бир шляпачан көз айнекчен киши келип аябай бакылдап сүйлөп, мен эми армиядан келип ким кайсы саясатчы тааныбайм. Ошол кездеги кырдаал, ошол кездеги биздин улуттук бир ар намысыбыз жөнүндө абдан мындай сөздөр сүйлөдү. Кийин билсем ал Топчук экен, Топчубек Тургуналиев деген саясатчы аксакалыбыз бар го. Троцкийге окшогон. Ошол Топчук экен, ошондой аябай биздин улут үчүн күйүп жанган кез экен. Ошол кезде аябай сүйлөгөн, мен жүрөгү жалындаган киши экен деп мен азыркы кезге чейин билемин да. Эми андан кийин Топчук кандай болуп өзгөрдү, кандай адам, ал жөнүндө мен баа бере албайм, бирок ошол кезде ушул биздин улуттук бутубузга туруу үчүн 90-жылы Союздун кезинде ушул Топчукке окшогон адамдар абдан чоң эме кылышкан да. Анан баягы остановкаларда аялдама деп сүйлөп калганбыз. Негизинен бир улутту көтөрөлү дегендей таризде аябай кыймылдар башталган да. Ошол студенттер бир эркиндикти эңсеп, өзүбүзчө бир ушундай бир баягы жаздын алдында эме башталган сыяктуу бир эркин болгубуз келген да. Мен башыман өткөн достор. Ошондой кездер болгон. Кыргызчага умтулуу, анан кыргызча сүйлөп жүрдүк. Балдарыбызды баланча кызы Түкүнчө, баланча уулу Түкүнчө дешип, аттарын ошондой коюп, кыргыз мектептери пайда болуп, түзүк эле кыргызчаланып Бишкекте башталды эле. Ал эми мен азыркы кезде Бишкекке барып турам. Былтыр деле барып келдим. Маршруткада баары кыргыз болсо, водители да кыргыз болсо, остановите деп, аны токтотуп кой деп, эми жөн эле токтотуп коюңуз байке аялдамадан деп. Мен ушул Кыргызстанга барганда адамдардын кыргыз болуп, кыргызча сүйлөп жүргөндүгүн каалайм да. Наоборот, аяка барып калсаң орусча сүйлөшөт. Эми орусча өзүбүздүн тилибиз болгондон кийин, өзүбүздүн маданиятыбыз болгондон кийин зачем бизге? Анан ошентип отурсаң, анан кийин ошол тилди билбегендерди мырк сырк деп айтышат да. Анан дагы айта кетчү нерсе, мамлекеттик деңгээлдеги саясатчылар ошондой кандайдыр бир шоунист, кандайдыр бир, буларды шоунист дебейт,
эме деп коет, космополит деп коет. Баягы өзүнүн улутун тангандары. Ушундай космополиттердин алдында уят болбой кичине саясатчылар деген англис тилинде колдон келсе, орус тилин жөн эле жеп ичиш керек. Анан кийин ошол чын эле жогору жакта отургандардын баардыгы орусча билбей ызылдап чызылдашып анан шерменде болуп отурса, анан булар бер жакта отуруп алып табалап, андан бешбетер ошол космополиттердин эмесине чырагына май тамат да достор. Ошон үчүн менин бүгүнкү ойлорум ошол болду. Бир космополитизм, нацизм жөнүндө жана башка ушул патриотизм жөнүндө болуп калды окшойт. Баягы улутубузду жок кылып албайлы достор. Бул мындай кыргыз эли аман эсен бололу, мына калпагыбызды башыбыздан түшүрбөй кийип жүрөбүз, каякта болбосун, аксакалдарыбыз, жаштарыбыз тойлордо, маарекелерде бул деген чоң жетишкендик, маданиятыбыз бар, манасыбыз бар. Бизди чоң дүйнөдө кармап турган, бизди кайык болуп деңиздин үстүндө көтөрүп турган кеме болуп. Анан ошол нерсени биз тешип туруп, каяктагы орусча сүйлөп, башка сүйлөп кетирбешибиз керек да достор. Өзү аз калкпыз. Жарымыбыз тентип жүрөбүз, жарымыбыз эптеп жүрөбүз, жарымыбыз саясатчы, жарымыбыз вор иши кылып аман эсен бололу достор. Саламатта туруңуздар. Пикирлериңерди жазып койгула. Мен ушундай бүгүн кичине шашылыш эле сүйлөп калдым. Аман эсен бололук.